Айтсаңыз, акыркы бир жумадан бери коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Мисалы эле бүгүнкү акыркы бир күн ичинде, бир сутка ичинде 128 учур катталды. Негизи эле учурда өлкөдө ошо абал кандай болуп жатат? Учурда акыркы 2 аптанын ичинде чынында айтканда вирустун деген өйдөлөшү байкалууда. Бирок ушул акыркы аптанын ичинде деген мурдагы күндөргө караганда бүгүнкү күндө азыраак катталды, 25-июлга карата да. Себеби деген буга чейин деген 203-230 учурларга чейин чыгып аткан болчу да. Ошол катталуулардын ичинен 90% анын ичинде 160 учур болуп калат да. 116 учур, кечиресиз. Амбулатордук дарыланып жатышат, себеби алардын деген өзүнүн ал акыбалы жеңил өтүп, анан территориалдык дарылгерлердин көзөмөлүндө отурушат да. Үйүндө дарыланып, үйүндө өзүнүн калып жүргөндө эле жүрүшөт. Мындайча айтканда, аябай кыйын деп катталгандардын арасында жок. Госпиталдык ичинде деген катталгандардын ичинен 12 болду. Алардын ичинде дагы уже дарылга кабылданып, азыр состояниялары стабилдүү да. Айтып атпайсызбы, мисалы бир күнү 128 учур катталды же 200 учур катталды депчи, бирок алар дагы башкалар менен байланышта болуп атат. Башкалардан дагы баягы ПЦР тест тапшырбагандар дагы бар да. Ошондо бизде учурда негизи эле Кыргызстанда канча адам ооруп жатат? Азыркы учурга чейинби же азыркы учурга чейин карасак деген, ал деген башында март айында 2020-жылдан бери катталгандан ичинен азыркы учурда 202 миңден ашык учурлар катталды. Бирок анын баары көбүнчөсү деген биз өзүбүз билгендей 2020 анан 2021-жылга туш келди да. Мисалы салыштырмалуу айтсак деген 2021-жылы июнь айында деген 21 миңден ашык учурлар катталган болчу. Аны деген мындай болжолдоп эсептеп санап келсек, бул күнүнө деген где-то 2000дей катталып аткан болчу да. Аларга салыштырмалуу бул жылы деген стабилдүү эле да, себеби деген где-то 200-230дан ашкан жок. Ошо март, апрель айларында бул оору жок болуп калып болот эле. Ооругандардын саны анчалык катталбай калган да. Анан азыркы учурда катталып атат. Учурда ошо кайсы штамм болуп жатат? Мисалы дельтабы, омикронбу, кайсынысы? Азыркы штаммдарды акыркы штамм омикрон бойдон эле, биздики идентификация боюнча омикрон бойдон эле турат да. Азыркы мындай көбөйгөндөн баштап бизде негизинен лаборатория деген идентификациясын караганга шарттуу түзүлгөн эмес да. Ошол себептен деген биз аны деген чет өлкөгө жиберип, неметилип берилет да, каралып берет да. Азыр биздики ошо немеге учурга байланыштуу лабораториябыз деген ошого оснащается. Толуктоп жатышат да. Учурда ошо оорунун белгилери кандай болуп жатат? Оорулардын белгилери өзгөрүлгөн жок. Адам мурдагыдай эле температурасы башталат, өзүн деген шалдырап сезип, муундары ооруйт. Негизи эле мурунку тиешелүү, кандай тиешелүү симптомдор болсо ошолор эле да, признак симптомдор болсо ошолор эле да. Кээ бир учурларда ошо тамак сезбей калат, жыт сезгенди жоготуп коет. Бирок эң негизгиси ушу мурдагыдай эле негизи эле бүт болгон ОРВИлердин иретинде эле ошо температурадан башталат, өзүн шалдырагандан башталат да. Андай өзгөчөлүктөр дагы неметилет, көрсөтүлөт. Азыр негизи эле ПЦР тест тапшырбагандар дагы ошо ооруп атышат, бирок алар ПЦР тест тапшырбай эле, анан айрымдары ПЦР тест тапшырып атышат. Ошондон сандар келип чыгып атпайбы? Анан демек бул биз коомчулукка айтып аткан сандар булар туура эмес болушу мүмкүн. Ооба, сиз менен эмете макулмун, себеби чынында айтканда азыр деген өздөрү келип кайрылганда гана чыгып атат. Чын эле көбүнчө элдер азыр деген жылуу бизден жай башталгандан баштап чет өлкөлөргө шашышат, же болбосо өздөрүнүн көбүнчөсү кээ бирлери деген жумушуна байланыштуу командировкалары кетет, кээ бирөө мындай тууган туштарына дегенде
көбүнчө деген ошо чет өлкөгө кеткенден башталат. Азыркы учурда ошо больницага катталгандан баштап анан өзүнүн ал акыбалына байланыштуу келип ПЦР тапшыргандар бар да. Мисалга алсак, ошо бүгүнкү 128 учур катталды деп атпайбызбы? Анын ичинен деген ошо бирөөсү деген импорттук иш менен Польшадан келген адам болду. 29 адам болсо, анын ичинен 29 адам ошо симптомго байланыштуу ПЦР тапшырышкан да. Ал эми жана сиз айтып атпайсызбы, бири-бирине байланышта болуп, бири-бирине контакт болуп деп, ошолордун ачынан 5 адам гана аныкталган да. Калгандары болсо ошо башка бир кандайдыр факторлор менен келип ПЦР тапшырып кеткендер да. Анан ПЦР тест деп калбадыңызбы? Биздин өлкө ошо башка өлкөдөн келген ошо жарандардан, мигранттардан негизи эле биз ошо ПЦР тестти талап кылып атабызбы? Жок, азыркы андай нерсе киргизе элекпиз. Бирок бар эле средства массовой информация ар күнгө жеткиликтүү эле да. Эгер окуп неметсе, анда башка өлкөлөр өздөрүнө киргизе баштады. Себеби деген опять ошо средства массовой информация айтып атат. Европа өлкөлөрүндө, Израилде, жада калса биздин Казакстан коңшу мамлекет. Коңшу өлкөбүздө уже нечени эле неметип кетти да, өзүп кетти. Алар уже өздөрүнө уже киргизе баштады да, оорус алгылдардычы. Ошондуктан бизде азыр жок, бирок алар чет өлкөгө чыгып, ошол өлкөлөргө чыгабыз десе, анда аяктан талап кылып калышы мүмкүн. Ар бир өлкөнүн өзүнүн талабы бар да. Анан пока бизге анда кире элек, бирок аларда бар да. Алар сурап калышы мүмкүн да. Биздикичи мисалы ошо Казакстан менен деле азыр учурда баягы чек ара ачылган да, эркин өтө алышат. Бирок Казакстанда оору күчөп атса, биздики коңшу мамлекет болсо, бизде дагы да оору күчөп кетпейби, эгер ошо ПЦР талап кылбасак? Ошону деген ошо как раз штабдан неметип көтөрүп неметип атабыз азыр. Бизде деген азыр мындай ооруп абалга киргизгенге азыр себеби жок да. Себеби деген ар бир катталган учурлардын баардыгы тең жеңил өтүп атат. Баардыгында тең абалы орто же болбосо жеңил өтүп атат. Оор аяк, чолдо абал деген жок. Ошол себептен биз азыр кичине кармап отурат да. Балким штабтын чечими боюнча бүгүн же эртең кирип калышы мүмкүн. Аны эч немете албайт. Биз ошо ситуацияны карап турабыз да, күнүмдүк ситуациянычы. Негизи эле азыр айтсаңыз, ошо коронавирустан тышкары негизи эле өлкөдө башка дагы вирустук респиратордук оорулар кайсылар болуп жатат? Андан башка дагы балдар арасындагы дагы бир курч болуп жатканда деген алар стабилдүү эле көрсөткүчтө турган эле неме оорулар. Балким азыр немеге аба ырайыга байланыштуу болуш керек, алчы ысык болгондуктан балким балдарды, бирок бизге деген кичинекей өспүрүмдөрдүн деген оорулары өсүп атат деп немебиз жок азырчы. Ооба, ошо ысык өтүп же неметип калганда ал учурда да температура берет, ич өткөк болот. Эгер ысык өтүп кетсечи, анда караш керек да. Ал пока азыр неметилбейт да, билбейт да өзүнчү. Анан андай немесин биз азыр көрсөтөбүз. Буга чейин айтылганда, негизи эле бул жылдарда ошо коронавирус жаңы чыгып баштаганда адамдардын баары көбү ошо колун жууганга, тазалыкты сактаганга өтүп калышты. Ошондон улам могу ичеги оорулары азайды деп, учурда деле ошо коронавирус азая түшкөндө ошол боюнча эле кетип баратабы же кайра көбөйө түштүбү? Жок, азыр өз калыбына келип атат мурдагычы. Жөн айтасыз, көп нерсени үйрөткөн коронавирустун жакшылыгын да жамандыгын да көрдүк дегендейчи. Чындыгында адам баласы, биздин населениясы, калкыбызчы кол жууп неметкенден баштап чынында эле ичеги оорулары, даже ичеги оорулардан тышкары респиратордук оорулар дагы азайып калган да. Себеби деген бул каражат бизге неметчи көрсөтүлгөнчү, коронавирус ичеги неме болобу же респиратор болобу, баардыгынан тең жардам берет да. Ошол себептен ичеги эле оорулар эмес, көп эле инфекциялар төмөндөй баштаган да. Анан ошол
биздин немебизди, талабыбызды, өзүбүзгө деген көндүргөн привычкабызды, адатыбызды деген немете баштадык, унута баштадык. Ошол себептен кайра мурдагы мурдагы сандарга кайра кайрылып келип атабыз да. Ошондуктан тилерим, кааларым эл журтумачы ар бири өзүн сактаса, ал деген жакынкы адамдарын сактайт, өзүнүн кошунасын болобу, жанындагы байкежеси болобу, же баласы болобу, же ата энеси болобу, маскасын тагынып, колун жууп, эштен келгенден кийин, же болбосо бир нерсени баштаарда колун жууп, чүч көрүү этикасын сактап, дем алуу этикасын сактап, өзү анда мында антисептик деп, ручной антисептик деп көбүнчө неметип калды. Эгер башка бирөөнүкүн колдонгусу келбей же илинип тургандарга жиркенсе, ошо өзүнүкүн алып жүрүп неметкендер колдонсо, абдан кубанычтуу болмок да. Эфирдин аягында айтсаңыз, ошо оорунун саны өссө, Кыргызстанга же Бишкекке болобу карантин киргизилиши мүмкүнбү? Буну деген штаттын чечими менен гана киргизилбесе, алдынча белгисиз. Бирок биз күнүмдүк немени карап атабыз, ситуациянычы, күнүмдүк ситуацияны штабка берип, өйдөгө жогорку тургандар байланышып турабыз да, көрсөтүп турабыз көрсөткүчтөрдүчү. Азыр белгисиз.